Биринчиден, таухидти орундотуу деген мааниси эмне? Таухидти орундотуу деген алымдар айтат, тахлисуху, жүрөктөргө Аллахтын улуктуулугун орундотуу, Аллахтын жалгыздуулугун орундотуу. Жана аны бардык ошону бузуучу нерсе ширктен арылоо, тазалоо, жана бидаттардан тазалоо деген ушул таухидти орундотуу. Алымдар айтышат, ушул таухидти орундотуу 3 деңгээлден турат. Биринчиси таухидтин шартыны орундотуу. Таухидтин шартыны орундотуу деген бул деген эмне? Аллахтын жалгыздуулугун орундотуп, ага эч бир нерсени ширк кылбоо. Мындайча айтканда, ширктин бардык түрүнөн тазалоо. Ла илаха иллаллах келимесин айтып, анын маанисин үйрөнүп, ошого моюн сунуп, ошого амал кылуу жалгыз Аллах Таала сыйынууга татыктуу зат деп. Ошону тил менен да айтып, жүрөк менен тастыктап, ошого моюн сунуп, жана ошону бузуучу ширк амалдардан тазалоо бул таухидти орундотуунун шарттарынан. Эгерде ошол нерсе болбосо, анда ал таухид орундалбайт. Мисалы үчүн бирөө Аллахтын жалгыздуулугунда шек келтирсе, же болбосо Аллах Таалага сыйынууда кандайдыр бир ширкти кыла турган болсо, Аллах Таала ширк кылса, ал таухидтин шартыны орундаткандардан болбойт ал. Ошон үчүн таухидтин орундалыш үчүн эң негизги шарты бул ширктен аруу болуу, ширктен таза болуу. Экинчи деңгээли таухидтин важип болгон деңгээлин орундотуу. Бул деген ошо Аллах Таалага, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып, ага эч бир нерсени шерик кылбастан, жана ошондой эле фарыз, важип болгон амалдарды аткаруу, жана арам болгон иштерден тыйылуу. Мисалы үчүн, бул эмне? Ла илаха иллаллах келимесин айтты, жалгыз Аллахка кулчулук кылам деди, анан ширктен баарынан таза болду. Жана ошондой эле намаз, орозо, зекет, ошолордун баарын аткарып, Аллах Таала арам кылган күнөөлөрдөн тыйылса, бул эмне? Таухидти орундоткон, важип деңгээлинде орундоткондордон болот. Үчүнчүсү мустахаб деңгээлдегин да орундоткондор. Алар эмне? Таухидти жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылды, важиптерди да аткарды, арам нерселерден тыйылды, ошондой эле сүннөт, мустахаб амалдарды да кылды, макрух амалдарды да таштагандар. Бул эң жогорку деңгээлдерде. Бул деңгээлдерде адамдар айырмаланат. Ким канчалык көп деңгээлде амал кылса, ошончолук деңгээлде жүрөгүндө таухидти орундоткон болот. Ошондой адамдар үчүн эсеп дагы, азап дагы жок, туура бейишке кирет деп айтып жатат. Эми бул жерде бир маселе, ошо таухидтин важип деңгээлинде орундоткандар, айтпадыкпы, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып, важип амалды аткарып, арамдардан тыйылгандар деген. Мындай адамдардан ушу бейишке эсепсиз кириш үчүн бир да күнөө кылбаш керекпи, арам иш кылбаш керекпи деген маселе. Ал шарт эмес. Эгерде бир да күнөө кылбай турган шарт боло турган болсо, эч ким бейишке кирбей калат, андай ошондой деңгээлде. Анткени адам баласынын баары күнөөгө учуроочулар. Бирок эмне? Ошол күнөөсүнүн үстүндө көкпеттик кылып жүрө бербеген адам. Мындай шайтанга азгырылып, нафсына жеңилип, кээде күнөө кылып калса, дароо артынан тооба кылып, Аллах Тааланы эстеп тооба кылгандар. Күнөө деген тооба кылса кечирилет, өчүрүлөт. Ал күнөө кылбаган адам сыяктуу болот. Ошон үчүн бул атайын күнөө кылып туруп тооба кылып койсом болот экен деген мааниде эмес. Чыныгы ошо таухидти орундоткондор кандай? Ал көпчүлүк учурунда, жашоосунун жалпы учурунда эмне болот? Аллах Таалага кулчулук кылган абалда, арамдан тыйылайын деп колунан келгенче аракет кылат. Важиптерди толук аткарайын деп аракет кылат. Бирок ошондой жүрүп туруп кээде капилетте калып, шайтанга азгырылып, нафсына азгырылып, күнөө кылып калса, дароо Аллахтан коркуп, дароо Аллах Таалага тооба кылат. Мына ошолор дагы кирет. Анткени эгерде күнөөдөн аруу болуу десе, анда эч бир адам кутулбайт.